Салам урматтуу достор. Без деген предлог боюнча экинчи видео. Без деген предлог эгерде женский роддогу сөздөрдүн алдына коюла турган болсо, а тамгасын ы тамгасына өзгөртөт. Мисал үчүн мама дей турган болсок, без мамы болот да, ошондо без мамы. Сестра дей турган болсок, сестра деген сөздүн алдына без деген предлог коюла турган болсо, без сестры болот. Сестра деген сөздүн аягындагы а тамга а окончаниясын ы тамгасына өзгөрөт. Без сестры болот ошондо. Андан кийин мисал үчүн подруга дей турган болсок, без подруги болот да, ы же и тамгасына өзгөртөт. Без подруги. Мисал үчүн мен бүгүн апамсыз келдим. Я сегодня пришла без мамы. Без мамы. Я сегодня пришла без сестры. Мен бүгүн эжемсиз келдим. Я сегодня пришла без подруги болот. Мына ушундай кылып а тамгасы менен аяктаган сөздөрдүн аягына ы тамгасын же и тамгасын өзгөртөт агырагы. Андан кийин мисал үчүн без машины. Машина болсо без машины, без Гульмиры, без Наташи, без Оксаны, без Айзады, без Нурзады, без Гульзины, без Гулизы болуп, ушундай а тамгасы менен аяктаган сөздөрдүн аягын ы тамгасына же и тамгасына өзгөртүп коет. Эгерде урматтуу достор, сиздер предлогторду жеңил үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, орус тилинин практикалык курсу аттуу китепти алыңыз.